Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен көркөмөнөр сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын бүгүнкү темасы кыргыз жери деген темада. Сабактын максаты кыргыз жеринин кооздугу, баалуулугу жөнүндө билесиңер, көркөм билимдериңер, өнөр таануу түшүнүктөрүңөр өсөт. Мекенди сүйүү, патриоттук сезимдериңер өнүгөт. Өз сезимдериңерди көркөм сүрөт өнөрүндө чагылдыра билүүгө көнүгөсүңөр. Жаратылышты сүйүүгө, коргоого, аяр мамиле жасоого, мээримдүүлүккө, патриоттуулукка тарбияланасыңар. Кана эмесе балдар, кыргыз жерибиздин кереметине бир сарысеп салып көрөлүчү. Дара жашыл, жер жашыл, гүлдөр жайнап ачылган, байкап көрсөм баарына жай боёгу чачылган. Жаратылыш көркөмү жазда башка артыптыр, мекенимди сулуулап, мезгил сүрөт тартыптыр. Балдар, жергебиздин көк мелжиген, бийик тоолору, шаркырап аккан суулары, адамдын көз жоосун алган кызыл-тазыл гүлдөрү, жыпар жытын чачкан жыттуу арчалары, бийиктикти мекендеген жапайы жаныбарлары, деги эле койчу сулуулуктун, байлыктын баары бизде. Ак мөңгү жамынган бийик тоолору, ак кийиз менен оролгон боз үйү, жанга жагымдуу музыкадай кубулжаган шыңгыр суулары, кооз талаа гүлдөрү, тоодон тоого секирген кайберендери көз жоосун алат. Жергебиздин тамшандырган кайталангыс, айтып бүткүс ажайып табышмактуу сырларын, кооздугун сүрөттөп айтса сөз жеткис. Кыргыз жерибиздин өсүп өркүндөшүнө ар бир атуу өзүбүздүн жигердүү салымыбызды кошуп, кооз жерлерибизди ыйык сактап, келечектеги муундарга өткөрүп берели. Эмесе балдар, сабагыбыздын экинчи бөлүгү практикалык бөлүгүнө өтсөк, жергебиздин кереметтүү кооздугун чагылдырган пейзаж жанрын өз колубуз менен жаратып көрөлү. Ар бирибиз өз чыгармабызга жергебизге болгон патриоттуулук сезимибизди, сүйүүбүздү чагылдырып, жүрөктөн чыккан сөз менен жеткире албаган сулуулукту чагылдырууга аракет жасап көрөлүчү балдар. Анда эмесе ишиңерге ийгилик каалаймын балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Келерки сабакка чейин жолугушканча саламатта тургула.